Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр. Дагы бир жолу бул жолу кеч учурашып атам. Себеп дегенде ушундай дагы учурлар болуп калат. Мен азыр ушул Кара Суу районуна караштуу Отсадыр деген айылга келдим. Ушул жерде Турсун агай деген аксакалыбыздын 60 жылдык юбилейи болуп атыптыр. Ошол 60 жылдык юбилейге атайын карындашы Москва шаарынан Гүлмира деген карындашы буйртма берип суранды эле. Мен азыр ушул мүнөттөрдө, ушул секундтөрдө, алдыңкы мүнөттөрдө ушул үй-бүлөнүн коттук жайына кирип барам. Акмалап туруңуздар. Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр. Менин программасын көрсөңүздөр, азыр бизге капкараңгы 60ка чыккан юбилей ээсинин аты ким дедиңиз? Турсунбай. Турсунбай деген бир тууган иниси болосуз сиз, бир тууган иниси менен кирип баратам. Азыр бир астан көрүнөт. Мынакей Турсунбай аксакалдын үйүнө келдик. Кайсы жагына киребиз? Жакшы киребизби? Ушундай караңгыда тартымдар болуп турат бизде. Киребиздар. Бисмиллахиррахманиррахим. Урматтуу көрүүчүлөр. Assalamu alaikum. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Бүгүнкү тойдун ээси каякта? Тойдун ээси бул жакта эле. Бул жактабы? Жакка кире берели? Болду. Assalamu alaikum. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Ден соолуктар. Турсунбай аке ким? Турсунбай аке? Турсунбай аке сизби? Москвада Гүлмайрам деди, Гүлмира. Гүлмира деген карындашыңыз бар, карындашыңыз. Assalamu alaikum. Чырашып коелу. Ошол бул менин энем программасын атайын жөнөттү эле. Бүгүн кеч болуп калгандыгына байланыштуу бир аз кечирим сурап бардыңыздарданчы. 60 жашка чыкты депчи. Анан бул калпак менен жолукту өзүңүзгө, анан байбичеңизге жолукту кийгизип, бүгүнкү 60 жылдык юбилейлик майрамыңыз менен куттап коюуну өтүндү эле. Мына ушул Москва шаарынан. Өзү жакында эле келип кеттим дейт турабы, жакында эле. Бирок өзүнүн айтымына караганда да мындан да чоң белеги бар экен, бул программадан сырткары белеги бар экен, бирок аны жазында келгенде өз колу менен тапшырып, дагы эле ушул биздин катышуубузда тапшырып берем деп өзүнүн тилегин билдирди. Мына урматтуу көрүүчүлөр, Гүлмира эженин бир туугандары бардыгы мынакей. Аяштар, кана энебиз катты, энебиз. Сизби? Энебизге жолук мынакей. Гүлмира эжеден сизге атайын ушул Москва шаарынан. Чоң рахмат. Рахмат. Мына эми урматтуу көрүүчүлөр, сиздер мына арай көз чарай бул программаны билгениңиздер бар, билбегениңиздер бар дегенде бир аз 15 мүнөт 20 мүнөт убактыңыздарды алам, Капа болбойсуздар. Ушул Турсунбай аганы урматтап келгендерден атайын интервьюлар болот, бир аз калоо тилектер болот. Ушул Гүлмира сиңдиңиздин тилеги ушул убагында өз атамы куттуктай албай калдым эле, ушинтип тарттыра албай калдым эле, бирок ата ордуна ата болгон ушул Турсунбай агам ушул насип буйрук кылган экен, ушул тасмага тартып коюн деп тилек кылган. Сиздерге да аманат сөз жеткизип коюн. Учурдан пайдаланып өзүңүз ушул Гүлмира эжеге ыраазычылыгыңызды айтсаңыз болот. Рахмат, карылдашым. Рахмат. Бул эми кубанычтын көз жашы, албетте кубанычтын көз жашы. Ден соолуктуу бол, тилеген максаттарыңа жет, карындашым. Жүрөсүн иштеп. Рахмат. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, бул көз жаш, бул кубанычтын көз жашы. Эч качан ойлободуңуз беле ушундай? Ойлободум эле мен. Күтпөдүңүз беле? Неожиданно болуп калдыбы? Өзү Гүлмира эженин дагы мына ушул мүнөттөрдү күткөн, мына Гүлмира эже дагы ушул мүнөттөрдү күткөн. Азыр эже эгерде мүмкүнчүлүк болсо бир смартфон менен Гүлмира эже даяр турат, сиз сүйлөшүп койсоңуздар, түз эфирде Турсунбай ага менен байланыштырып коелу. Кана бирөөңүздөр чала коюңуздар, Гүлмира эже күтүп турат. Номери барын алып келиңиз. Ооба, номери барын алып келиңиз. Аларда биз эжеден дагы
эжелерден ушул катар менен аксакалдашып туруп ушу маекти алып кете берели бүгүнкү. Ооба. Бишкектен келдиби? Мына Бишкек шаарынан келген болсо, айырмасы жок. Жора башы бияктан биздин ушун баштап берет. Жок. Биякты кармабаңыздар, Мына бүгүн ушунча достор берегеп, мына досубуз Түрсүндүн 60 жылдык юбилейин өткөрүп атабыз. Досум жакшы ден соолукта болду. Кааларыбыз ушундай небере чеберлерди көбөй тойлорун кылайлы. Ушул жерде отурган мындай тастаркондо дайыма отура берели. Бардыгыбыз тынч болоп ушул жерде отурганда бала чакалар менен, неберелер менен ушундай жакшылыктар боло берсин. Досум көп жаша. Ушундай жаштан. Атайын Бишкектен келдиңизби? Жоқ, бияқ келді. Бияқ келді. Сиз Ушул ошондой эле отурган мынерде биз азыр мындай бир неме өткөрүп алганбыз. Ушул жерде отурган ушул классташтар бардыгыбыз мына 60 жылдыкты өткөрүп атабыз. Катары менен, очередти менен, кезеги менен. Мына бүгүн Түрсүн досума келди. Анан кийин калгандарыбыз бардыгыбыз өткөрүп бүткөндөн кийин аялдардыкы башталат. Аялдарыбыз. Бул Кудай кааласа да 5-6 жылга уланат. Ушундай союп, манда кылып колунан келгенче өткөрөт бардыгы. Ушул жерде отурган досторума бардыгына тынчылык каалайм. Бардыгыбыз аман эсен бололу, ушундай тастаркондо отуруп жүрө берели. Небере чеберлерибиз тынч болсун, үйлөрүбүз тынч бололу, бардык ушул жерде отургандар. Ушундай тастаркондун үстүндө ушундай немени өткөрүп, отуруштарды өткөрүп жүрөлү 60 жыл юбилейлерди. Муну ушуну атайын уюштуруп алдык, жакшы жөрөлгө. Мына уже биздик 3-4 жолу өткөрүп атат Түрсүн досубуз. Анан калганы кийинки дос мына дос катар келет, ошо боюнча өткөрө беребиз. Анан бүткөндөн кийин аялдардыкы башталат. Аялдардыкы да 5-6-7 жылга чейин узарат бул. Ынтымагыңыздар көбүктүү болсун, Бишкек шаарынан атайын Турсунбай аганы куттуктаганы келген досу бир эки сөз сүйлөп коюңуз, бир эки сөз сүйлөп коюңуз. Досубуздун бүгүнкү юбилейи куттуу болсун. Эми өмүрүңү берсин, келечегиңи сени деп туруп мына досторуң, аяштарың, ак көз, кара көз, бота көз, аяштарың отурат, досторуң отурат. Ушулардын тилектери немеге кабыл болсун. Дайыма ушул жакшылыктарда ушинтип дем болуп туруп, баягы дос жарыбыздын ичинде көңүл неме болуп туруп, дайыма ушундай бир немеде отуруп жүрө берели да дос. Мен айтканым сиз урматтуу көрчүлөр, атайын Бишкек шаарынан Ош шаарына атайын Турсунбай деген досуң куттуктаганы келиптир. Allah razı olsun sizge. Ana şu menен kete öyle iletleşelim mi? Tursun ama 60 yıldan kutlu olsun, nevrelerimden ömrüm uzak olsun. Tez olun basın, yürü öğren. Yine öğrenin dediniz o şeyde, ayva jakşı görüntüsü olsun da. Bana hem siz söyle koyunuz ama abi. Rahmat, na dostlarım bana söyledi. Na Tursun'un dostum 60 yıllık yılına oturarız. Biz de buna dostum etkenday yaşlı günlerde başladık. Şu beni aytıtam, şu bu da kalırsa ömür versek 120 yılda gün ötkerken şunda şu vardı çok oturar hep niyet kılırız. Mumin aytkanız kesin. Aytkanız kesin. Bir teyretip koygun şu söz. Ova. Evet, Tursun'dayız, merhaba. Bugünkü 60 yıllık jubileyin kutlu olsun. Şunday jubileylerden köp ötkürever. Şu tuğan uruklarım menen, kolu komşularım menen, bala çakan, nevere çevrelerim menen tinç bol. Jakşı günlerden üstünde bol, güvesi bolgun. Şunday jubileylerde oturuver, şu dostlar, ayaşlar menen çoğulup varız ha. Mayli, tinç bol, jubileyin kutlu olsun da. Rahmat aytkanız kesin. Biraz ne bu dostu jaratam sizlerge. Bolboysuzlar ha. Siz de yakacılık alıp resmi. Katar menен intervью alıp kete bereyин ha. Эми Tursun дос баягыдан бери канча жакшы сөздөр, жакшы эмелер айтылып атат. Мунун баардыгы сага ата кылсын дос. Анан эми биздин кааларыбыз сага баардыгы эле жакшылык. Анан 60 жаш бул эркек адам үчүн бул өтө эле жаш убак, жаш курак. Дагы көп жаша, мындай туулган күндөн көп өткөрөлү. Дайым чогуу бололу. Айтканыңыз келсин Момин. Сиз айта бериңиз. Şu unantip 60'ga çıkıştagı bir emeкен да. Azırkı zamanda teң, azırkı zamanda 60'ga çıkış dagı bir öte çoң emgek. Dostum 60'ga çıkıp bardıq suyun oturabız da gelip şu emesin
koynunda kuvanычын bölüşüp, ушинтип bizdi күтүп отурган аяшыбыз, кызмат келиндерибиз кызмат кылып атат. Ошо достору келет экен бүгүн эме деп, мына Гүлмира аяш карындашыбыз мына ушинтип передачадан силерди суранып жөнөттүр. Ошо алыста жүргөн Гүлмира карындашыбызга да ден соолук каалайбыз. Ушу ниет кылса, ушу ниетине жетсин, ушу Москвадан, Россиядан тезирээк келип калсын, олар дагы аман эсен, ошолорго да бир пата берип коелу, Ушу алыста жүргөндөргө дагы дайыма ден соолукта чын болсун, ушинтип агаларын эстеп жүрө берсин, тез үйлөрүнө келсин. Şu bala çakasının астында жүрүшсүн, ошолор дагы омин, Омин айтканыңыз келди. Калат деген. Так, не дезе, досум мына бая неме айткандай 60 жаш кече эле мектепте окуп жүрөт элек. Анан кийин армияга бардык. Мындай карасаң, ушунчалык убакыт тез өтөт экен, учкан куш. Мына бардыгыбыз ушу 60 куракка келип калыппыз. Не дейбиз эми? Турсун дос, ушул юбилейиң кут болсун, өмүрүң узун болсун, ден соолугуң чың болсун, аяш менен тең арып, дайыма уулдун урматын, кыздын кызматын көрүп, ошо неберелерди өстүрүп, ошолордун тойлорунда болуп, дайыма ушул жакшылыктарда, ушу дасторкондо, ушу досторуң менен, жакшы тилектеш кошуналарың менен, аяштарың менен дегендей жакшы адамдарым дайыма ушу дасторконуң жайылып жүрө берсин. Не ниет максат кылсаң Кудайым кабыл кылсын. Мына жерде аябай жакшы сөздөр сүйлөндү. Ошонун баары Кудайым насип кылсын. Ошол сен дагы ушул 30 адырдагы бир мындай алдыңкы семьялардан булар мына аяшым мектепте иштейт. Азыр завуч, мына Турсун досум болсо көпкө 30 адырдагы чоң имараттарды куруп, Бишкекке чейин барып имараттарды курган. Азырам келет, азырам иш кылып жүрөт. Ошонун баардыгы ошол устага дайыма рахмат айтат да турам. Иши бүткөндө любой адам ыраазычылыгын билдирет. Азамат, ушундай мен мындай кыш эми кыйналып, жаңгыр жаадырбай үстүн жаап койдуң, кышым эзилип кетет эле, кышын уруп койдуң дегенде элдин кызматында жүргөн бала ошол дайым эл сыйлайт, 30 адыр эли сыйлайт. Булар ушу 30 адырдагы эң алдыңкы юбилейлерден болуп эсептелинет. Уулдарды окутуп, кыздарды окутуп, баары жогорку билимдүү. Анан мына Гүлмира карындашыбызга ham рахмат. Гүлмира эже айтты да, мен ушул абамын 60ка чыккан байкоя калпмын, жапташ эле элестеп жүрө берипмин дейт да, өзү таң калып атат. Сиздер эле классташы катары өзүңүздөр деле 60ка чыкканыңыздарды байкоя калгансыздар балким, э? Бул күн сиздер үчүн кандай күн? Эң сонун күн да. Не дейсем, Турсун бүгүн классташ катары айтыңыздарчы, эми кыздар көбүрөөк секреттерин билесиздер, кандай болуп, кандай классташ болду сиздерге? Өздүк майрамың, туулган күнүң, 60 жылдык юбилейиң кут болсун. Ушу өмүрүң узун болсун, канша экөөң кармашкан колуңар төбөлүккө үзүлбөстөн, балдарыңардын урмасыйын бирге көрүп, небере чеберлердин тойлорун көрүп, бактылуу байбе чабышка болуп жүрө бергиле. Ушул жерде отурган баардык классташтарыма, мына келинчектерге баардыгына ушу ден соолук каалайм. Баарыңар тынч болгула, юбилейиңер менен. Не дейм эми, дүйнөдөгү баардык жакшылыктарды каалайм. Ушу классташтар менен кармашкан колуңар төбөлүккө үзүлбөстөн, бактылуу байбе чабышка болуп, балдарыңардын жакшы күндөрүн бирге көрүп, урмасыйын бирге көрүп жүрө бергиле. Дайыма ушу жакшылыкка дасторконуңар жайылып жүрө берсин. Ушу алыста жүрүп, эстеп, ушинтип агам бар эле деп туулган күнү куттуктаган ушу карындашыңа чоң рахмат. Атын билбейт экенмин. Гүлмира деген. Гүлмира, сага да чоң рахмат, сиңдим. Ушинтип Турсундун жакшы немесин бөлүшүп неме алганыңа чоң рахмат. Сен да ишиң жүрүшүп, жолуң дайым ачык болсун. Каерде жүрсөң дагы Кудай колдосун, тапкан акчаларың баракасын берсин, жакшы күндөргө насип кылсын укам. Кыргызстаныңа ойноп күлүп, эсен аман келип алгын. Амин. Айтканыңыз келсин. Мындай бир аз сиз отуруңуз, кийинкисинде жыласыздар, мына сиз өзүңүз билдире бериңиз ушу тилек максаттарыңызды, бүгүнкү мен аяшым болот. Аяш Турсун, бүгүнкү туулган күнүң, өзүк майрамың кут болсун, 60 жаштык юбилейиң кут болсун, дайым тынчылык болсун, ден соолугуң чың болсун, эч качан ооруба, балдарыңдын сый урматын көрүп, канша экөөңөр тең карып, дасторконуңар дайым жакшылыкка жайылып, жакшы саналыштардын чекесинде бирге болуп, дайыма
жакшы күндөрүбүзгө бири-бирибизге каалоо айтышып жолугушуп жүрө берели. Балпайга байбепче болгула, бактылуу каарлык каалайм силерге. Тынч болгула. Мына урматтуу көрүүчүлөр, Турсун аганын классташтарынын бири дагы мындай айтканда сөзгө мокого эмес экен. Мен ушундай туруп ала берейинби өзү? Баардыгы сөзгө чебер экен. Мен Аяшым болот. Аяш 60 жылдык юбилейиңиз кут болсун. Өмүрүңүз узун болсун. Балдарыңызга баш болуп, бар болуң, бай болуң Аяш. Рахмат. Бияк өтө аларыңыз. Biraz ыңгайсыздык жаратам, бирок бул ар бириңиздер үчүн тарыхый тасма болуп кала берет. Турсун агайдын шарапаты менен. Мен да Аяшым болот. Турсун Аяш. Биринчиден мына күтүлбөгөн телевидениени алып келген силердин ишиңерде ийгилик болсун. Мына бизге эстеликке калтырып отурган Аяш, бүгүнкү өздүк майрамыңыз кут болсун, юбилейиңиз кут болсун. Балдардын урмат сыйына, неберелердин тойлоруна, сарпайларына насип кылып канша экөөңөр тең көргүлө. Мына жерде отурган аяштардын баардыгына, кыздардын баардыгына тынчтыкты, амандыкты каалаймын. Рахмат, чоң рахмат. Сиз улай бериңиз сиз. Турсун Аяш, ушул юбилейиңиз кут болсун. Досум экөөңөр тең арып тең аргыла. Ушу балдардын урматын көрүп жүрөңүздөр, үйүңүздөрдө толку тойлор болсун, Ушул юбилейден далайдан өткөрүң. Ушул аяштар баардыгыбыз тынч болойлу үйлөөбүз менен. Мына келеаткан жаңы жылыбыз кут болсун. Эми жакында жаңы жыл келе атат. Баарыңарга бакыт, үй-бүлөлүк бакыт каалайм. Рахмат, чоң рахмат. Эми мына ушул Турсун агай жөнүндө сүйлөйбүз, эми башка ким жөнүндө сүйлөйбүз бүгүн? Айта бериңиз. Мына эми ошондой Турсун Аяштын юбилейи 60 жылдык юбилейин белгилеп отурабыз. Бул 60 жаш курактыгы, мындай ойлоп көрсөк өтө узак убакыт. Мына биз да келин болуп келгенибизде ушу аяштарыбыз баары жапжаш, бизде жапжаш. Илгери 60га чыкты дегендерди көрсөк улуу да көрүнчү эле. Мына жакшынакай болуп аяштардын баары жапжаш болуп турушат. Катардан 60га чыгып ушул аяш, ошолор катарында Турсун Аяш сиздин дагы 60 жаш юбилейиңиз кулдук болсун. Өмүрүңүз узун болсун. Ушу каншай досум экөөңөр тең арып тең карып, балдарын жакшы урмат сыйын көргүлө. Мына Алла таалам насип кылып уулдарды үйлөп, кызды турмушка берип, небелерди өп жуттап, ушундай сонун турмуштун сону ширин балкыган, дамын таткан убакта турасыз. Дагы бир жолу юбилейиңиз куттук болсун. Ой, рахмат. Кана эми сиз сүйлөп коюңуз. Не дейин, мен дагы ушу Турсун ака деп коем эми. Аяшым, каншай досум болот. Биз каншай экөөбүз мектепте көп жылдан бери ушу жаш кезибизде мектепке чогуу келип, чогуу иштедик. Досум экөөбүз дайым бирге жүрдүк. Мына бүгүн аябай кубанычтуу күн. Мен досумун жолдошу 60 жашка толуп отурат. Мен да силерди 60 жылыңыз менен куттуктайм Аяш. Дайым досум экөөңөр тең арып бактылуу каалыкты бирге сүрүп жүрө бергиле. Азыр Нүр эле айткандай эң сонун мезгил, небере сүйүп дегендей жакында уулуңарды үйлөдүңөр. Бул балаңар да бактылуу болсун. Кыз чыгарып уул үйлөп, баардыгы тынып, ордорунда ушулардын жакшылыгын эле көрүп жүрө бергиле. Мына аяштар баардыгыңыздар тынч болгула. Баардыгына ушу юбилейлер насип кылып, ушинтип эле эришип жүрө берели достор. Дагы бир жолу куттуктайм. Бактылуу каалыкты каалайм. Рахмат. Бияк калып кеттиби? Ооба. Эми сөздүн аймактары айтылып кетти, ошо кошулуп өзүңүз дагы бир жакшы бир керемет сөздөрүңүздү айтып коюңуз. Кандай сонун мындай жүрөк эрегете турган сонун каалоолорду айтып өттү досторум. Аяш ошол айтылган каалоолор дайым кабыл кылган болсун. Ушул 60 жаш насип кылганына чексиз шүгүрлөр дейбиз. Кудайым да будан буягына узак, бактылуу каалыкты насип кылсын. Анан ошол карындашыңызга да чоң рахмат. Келген конокторор да баарыңыздар тынч болуңуздар, бар болуңуздар, бай болуңуздар. Сага да рахмат балам. Рахмат. Сиз калдыңызбы? Баштай бериңиз агай. Турсун дос, юбилейиң кут болсун. Достор, аяштар баары жакшы каалоолорду айтып кетти. Ошо каалоолор сага кабыл болсун.
Сыйган калыбарым ден соолугуң чың болсун, өмүрүң узун болсун. Улачкан күнү күчүн көрүп, аяшыкыңар бактылуу болушагыла. Рахмат. Эми ушул жерде бир энекебиз бар да. Аяштыктап бир куплет тыңдап койсоңуз. Болот. Азыр энекебизден интервью алалы, анан кийин Турсун агайдын байбичесинен алабыз, анан эне мына бул Турсун деген киши сиздин кимиңиз болот? Ошол боюнча айтып туруп анан бүгүнкү туулган күнү менен. Мен бир тууган кайным. Кайнымдын бүгүнкү юбилей менен куттуктайм. Өмүрү узун, ден соолугу чың болсун. Бала небере сүйсүн, чебере сүйсүн, кошкону менен кошо карып, жакшынакай түбөлүккө бирге жашашсын. Үйүнө дайым жакшылыктар болсун. Тойлор болсун, жакшы күндөр болсун. Мына жерде отурган аяш кайнымдардын баардыгын юбилей жылдары болду быйыл. Баардыгын ошо аяш кайнымдардын дагы 60 жылдык юбилей менен куттуктайм. Кошкоңор менен кошо каргыла. Силер дагы небере чебере сүйгүлө. Үйүңөрдө дайым жакшы күндөр болсун. Ушундай ынтымактуу болуп, ушундай юбилейлерин 70 жылдык, 80 жылдык, 90 жылдыгын белгилеп жүрө бергиле. Кошкоңор менен кошо каргысын, байбичеңер менен дайым бирге болгула. Мен айтканыңыз келсин, урматтуу көрүүчүлөр, бул энебиз менин программасына катышкан эне. Менин программасында звезда деп айтып койсок болот. Бар болуңуз, эне Кудай буйрса 100 жаштык ошол туулганыңызды белгилейбиз деп ниет кылдык эле, ошол күнгө жете эле. Эне рахмат сизге, чоң рахмат. Мына ушул энебиздин жаныбызда отургандагы бир энекебиз бир-эки ооз сөз сүйлөп коюңуз бүгүн. Бүгүн эми мен бир тууган укам иним Турсунбай 60 жылдык юбилей менен чын жүрөктөн куттуктайм. Аялы келиним болот. Өкө кармашкан колу узун болуп, өмүрлөрү узун болуп, бала чагасы менен эли журтубуз менен тынч болойлу, бактылуу болушун. Амин. Айтканыңыз келсин, амин. Эми урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу бүгүнкү коноктор, ушул Турсун агайды 60га жап-жаш кылып чыгарган ушу жанында байбичеси деп айтсак туура эле болот, Ошон үчүн ушул эженин интервьюсусуз бүгүнкү программа көркүнө чыкпайт деген ойдомун. Ушу чалыңыз тууралуу бир өзүңүздүн алтындай болгон сөздөрүңүздү жадыра бериңиз мына Арай көз сарай. Эми биринчиден ушу Гүлмирага рахмат. Мен кичинекейимде келгемде ал эми кичинекей кыз эле дайыма кырдап бийлеп мен көңүлүмү көтөрөйүн деп аракет кылчу да. Ошол дагы азыр бизге күтүүсүздөн сюрприз кылып ушинтип дагы биздин көңүлүбүздү көтөрүп отурат. Биринчиден ошо Гүлмира эсен болсун. Өзүм деле сиңдимди ушу келген сайын бизди ушинтип сыйлап, ушундай немелерди өткөрүп кетет. Ден соолук каалайм Гүлмира сага. Кудайым ден соолук берсин, дайым өмүрүң узун болсун. Мында балдар бой жетип отурат. Кудай кааласа ушул уулдарын үйлөйлүк. Кудайым ошонун ар бир күнүнө, иштерине, ден соолуктарына береке берсин. Аман эсен иштеп кел. Сен дагы биздей болуп ошентип бул үйлө. Рахмат. Кудай колдой берсин, иштериң жүрүшө берсин. Алыста жүрөсүңөр дайым эсен болгула. Ошол жакта жүргөн туугандар баардыгыңарга салам бизден. Амин, айтканыңыз келсин. Анан ушу бүгүн мына чалымдын 60 жылдык юбилейин өткөрүп отурабыз. Мына аяштар айткандай, убакыт өтө эле тез өтөт экен, учкан куш экен. Кече эле мен 22 деле, бул 27 деле. Экөөбүз эми эле баш коштук деп атсак эле, жылдар өтүп мынтип 60га келип калыппыз. Ул үйлөп, кыздарды чыгарып, небере көрүп калдык. Канча бала, канча небере көрүп калдыңыздар? 2 уулубуз, 1 кызыбыз бар. Үйлөдүк. Кудайга шүгүр, азыр 4 небере бар. Баарын үйлөп, жайлап бүтүп, Кудайга шүгүр деп отурабыз. Анан ушул чалым экөөбүз кыска эле убакыт жашагандай болдук, бирок убакыт өтө берет экен. Ушул 60 жашка жеткиргенине шүгүр. Чалым экөөбүз жакшы жашадык. Азыр деле өзүбүздү ардык деп эсептебей, кече эле баш кошкондой жүрөбүз. Могу достор деле биздин көзүбүзгө кычыраган эле жигит көрүнөт. Мына быйыл чекеден 60га толдук деп 60 жаш юбилейин. 60га толду деп эч бирин айтканга болбойт экен. Мурда жана бир аксакал туура айтты. 60-70 дегенде бир аксакалы суйкайган бир чалдарды элестетчүбүз. Мындай бир бели бөкчөйүп, көзү чөкчөйүп калган, таяк таянып калгандарды элестетчүбүз. Азыркылар кычырайт, улак чаба тургандай бир образда турушат да. Ушул аяштарыбыздын баары быйыл 60га чыгып чекеден юбилей өткөрүлдү. Бирок эч кимиси чындап эле чалга окшобойт. Биздин көзүбүзгө бар эле жаш жигиттей. Могу досторум болсо 18 жаштай кыздай эле болуп турат. Кудайым ушу баардыгыңардын 60 жылдык юбилейиңер менен куттуктайм аяштар. Жаш бойдон жүрө бергиле, баарынын жубайлары жакшы да.
карытпай жубайлары жакшы экен, туура өздөрү жаш, айтасыз. булар да жаш болуп жүрөт. Бардыгын 60 жаш юбилей менен куттуктаймын. Кудай дагы мындан бияка да ден соолук берсин, өмүр берсин. Бардыгын үй-бүлөсүндө тынччылык, аманчылык болсун. Ушул чалым экөөбүз дагы Кудайдан тилеп атабыз, ушунчалыгына шүгүр. Мындан бияка дагы экөөбүзгө ушул бактылуу дөөлөттү карлык насип кылсын. Дайым ушу айланабызда ушундай жакшы саналыштарыбыз болсун. Досторубуз өмүр бою керек экен, достчар. Мына бир туугандарыбыз, абысыным, кайнэжем, бардык туугандар отурат. Жакшылык деле жолугуша берейлик. Алыста жүргөндөргө Гүлмира дагы бир жолу рахмат сиңдим. Биз үчүн күтүүсүз болду. Такыр ойлогон жок элек. Кирип келсем мен эшикте музыка коюп аткан бала экен да деп ойлоп турмун. Рахмат. Аябай сонун күтүлбөгөн жакшы сюрприз болду. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей өзүңүздөр көрдүңүздөр. Эми Турсун агайдын бир өмүрлүк жалда жары, өмүрлүк жаны десек болот. Мына жакшынакай бир сөздөн урологодон кийин ушул Турсун агайдын өзүнө да сөз берели. Ушу жаш кезде кандай жумуштарды кылдыңыз? Кандай эмгектениңиз? Ушу 3 баланы тарбиялап эрезеге жеткирүүдө кандай мээлеттерди кылдыңыз? Ушул боюнча бир эки болсо азыр. Жакшы эле жумуштар болду, жакшы. Мен да сөзгө жакпын да. Гүлмира эже суранды эле да ушул Турсун агам сөзгө жок болгон менен бир эки куплет ырырдап коет депчи. Мен аштарымдап коет. Ырга аябай жакшы деди да. Эми аштарымдап. бүгүнкү күн сиз үчүн ырдайсызбы, чырдайсызбы? Кыскасы бүгүнкү күн түн дагы сиздики дегендей. Эгер мүмкүнчүлүк болсо бир куплет ырдап койсоңуз аябай жакшы болот. Эстелик үчүн балдарыңызга, неберелериңизге, чеберлериңизге. Жок, билбейм. Анда байбичеңиз сиздин урматыңызга бир куплет ырдап койсун, Ырдаардан мурун бир суроо, ыңгайсыз суроо. Ушул Турсун агайды кантип таап алдыңыз же Турсун агай сизди кантип таап алды? Бир жаштык кезге бир кайтып көрбөйлүбү? Бир мүнөт. Турсун мени биз студент болуп Средартка барганбыз, Чаткалга. Ал кезде студенттерди кайдайтылар. Ошол жактан биз кечкурун тансага чыкчубуз да. Тансага чыгып турсак эле бул келип калды, аппак көйнөк, аппак шым кийип эле. Анан ошол аппак шым кийген, ак көйнөк кийген меники деп билип алгам да. Анан ошондон бери ошентип жашап жүрөбүз, Чаткалда табышканбыз. Ошондон бери эч кимге бербейсиз, меники деп жашап келатам деңиз, А сиз кандай болуп калды ошол окуяны эсиңизде барбы? Бар. Кыйла эле эмгек кылдыңызбы чындап эле же? Жакшы эле. Эже айткандай болдубу? Эң негизгиси бактылуу болуңуздар, кармашкан колуңуздар үзүлбөсүн. Мына эжекенин азыр 4 куплет ырынып алды дагы. 1 куплет, 4 куплет десем коркуп кетпеңиз, 1 куплет. Эми мындай күтүүсүздөн болуп калды, кандай ырдайт экенбиз, Эми күтүүсүздөн баягы келген ырлар эстен чыкпайт да. Бир эненин балага арнаган ырлар болот, же болбосо бир сүйүү тууралуу ыр билесизби, жашоо, турмуш, тиричилик жана башка. Мугалим болсоңуз, мына агартуу тармагында иштеп аткан болсоңуз, тим бойло билесиз. Сүйжөндүк дасаң да болбой калат экен. Жашоо, турмуш. Ар үйдө ак сакалдуу кары болсо, балпайган байбичеси дагы болсо, баласы бар тап эмгегинен жанында жаркылдаган жары болсо, чоң ата бардыгына калыс болсо, чоң эне сук сөздөн алыс болсо, баласы бар тап эмгегинен жанында жаркылдаган жары болсо, кыргыздын ар бир үйү эсен болсо. Ой, рахмат.
Tursun agay, mына ушул байбичеңизден, өмүрлүк жубайыңыздан ыры кандай болду? Жакшы. Мына рахмат деп бир экөөңүздөр бир бактылуулуктун көзүн менен көрсөтүп койбойсуздарбы? Тарых алдында бир кечиримдүү болот. Кана бир кантип куттуктайсың? Көз Залата Каракумда бир иштегенбиз сөйлөп. Чаткалда. Чаткалдабы? Тапканбыз. Сиз себепкер болгонсуз. Ортомчу. Ортомчу. Алтын келде иштегенбиз. Чаткалда алтын келде иштегенсиздерби? Ал убакта Союз мезгили болгонбу же? Союз мезгили. Азыр ошо Чаткал деген жерде алтын көздөр иштеген. Ооба. Көйгөт фирмалар, Эне сиз бир эже деп коюн, сиздерди эне деген болбойт экен. Эже деп коюн. Мен эне деп куттап үйрөнүп калдым жалаң. Эне демей туруп. Ооба, эже дейин, эже. Мен ырдап берсем экен эми. Баятан бери таппай атам эми. Эне жөнүндө. Досум экөөбүз кичинебизден, мындай жаш кезибизден бирге иштедик, эми мына ырдап берейин, Баладай эле кыялың, балапан кезден ынагым, бактылуу болсоң экен деп, мен дагы тилек кыламын. Бактылуу болсоң экен деп, Кудайдан тилеп турамын. Эң сонун туура жазга окшоп, өмүрдүн гүлү жаш курак. Эң сонун туура гүлгө окшоп, өмүрдүн гүлү жаш курак. Эң сонун туура гүлгө окшоп, өмүрдүн гүлү жаш курак. Ой, рахмат. Бул эжебиз бир баягы вокалдан сабак алганбы, же бир ар дайым ырдап жүргөндүгү менен билинип атат да, бар мугалим, үнү да жакшы экен, Дагы кимдер ырдай тургандар барбы? Ким? Ырдай аласызбы? Анда ким эже ырдайсызбы? Бир эле куплет. Боло берет, бир куплет эми ушул аяшыңызга арнап туруп бер. Дагы бир жолу 60 жаш юбилей куттук болсун. Эми биз өрчү эмеспиз, же музыкант эмеспиз, бирок өзүбүз жаттаган ырлардан бир куплет койсок ошо. Агарган тонуң борунан, агарып туман кетеби, апакай сулуда аткайымга кандай бир пенде туш болот. Апакай сулуда аткайымга кандай бир пенде туш болот. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу Менен программасынын көрүүчүлөрү, биздин дагы программа аягына жетип келди. Турсун агай, ушул учурдан пайдаланып турсаңыздар, байбичеңиздер менен ушул Гүлмира эже менен байланыш болбой калды окшойт. Бу жерде бир аз интернеттин бир аз тартышына байланыштыра албай калдык, бирок Гүлмира эже өзүнүн куттуктоосун видео запись аркылуу бизге жөнөтүп кое турган болду. Ошол видео запись менен сиздердин программаңыздарды кошуп коебуз. Эми ушул программаны жыйынтап жатып, ушул Гүлмира эжеге, ушул келген классташтарыңыздарга, аяштарыңыздарга өзүңүздөрдүн ыраазычылыгыңыздарды билдирип, анан программага дагы ыраазычылыгыңыздарды айтып, кыскасы бир жан дүйнөңүздөрдөгү сөздү бир ырлап койсоңуздар, Кандай эмне өзүңүз баштай бериңиз эми кожоюн катары. Рахмат, şu Gülmire kardeşim, şu неожиданно kılıp, biz daha bilmeye kaldık. Sürpriz kılıp sen bizge şunlar gözüm. Şu Rahmat, sağ Allah'ımız den soluğu, uzun ömür, işlerinde iyi gidik. Bizim dostlar, eşler var, kalan den soluğu, uzun ömür, şundu. Allah'ım. Çok büyük sürüyor. Sana rahmat. Çok rahmat sizlerge de öyle misiniz?
Ушу Гүлмирага аябай ыраазычылык билдиребиз. Биздин сүйүнчүбүзгө, кубанычыбызга дагы терең чексиз кубаныч кошуп, күтүлбөгөн сюрприз бул ар бир адам үчүн жагымдуу болот экен. Ушул менин чалгы көзгө аябай эле жагымдуу болду. Ойлобогон нерсе, күтүлбөгөн нерсе болуп, аябай кубандык. Гүлмира, рахмат. Ар дайым ушу сага ден соолук каалайм, өмүрүң узун болсун. Алыста жүрөсүңөр. Аман эсен жакшы иштеп, тезирээк Кыргызстанга кайтып келгиле. Ушу Кыргызстаныбызда келечекте өссүн, өнүксүн. Мына жаңы президентибизден жаңы үмүттөр бар. Ушинтип эч ким биздин кыргыздар дагы тентип мигрант болуп кетпесин. Тез арада ушу ар бириңер сен дагы мына өзүңүн балдарыңда бойжетти келип, өз мекениңде, өз жериңде иштеп кал. Бизге жөнөткөн ушул сюрпризиң үчүн абдан чоң рахмат. Анан келген коноктор, бардыңар, бизди сыйлап келдиңер, убактыңарды бөлүп рахмат. Ар бир үйгө жаңы жылда жакшылык каалайм, жаңы бакыттар болсун. Эски жылда ишке ашпай калган тилек максаттарыңар ушул жылда ишке ашсын. Бардык үйдө барчылык, тынччылык, токчулук болсун. Алдыдагы өмүрүбүзгө ар бир Кудайым ушу баарыбызга эле бактылуу, дөөлөттүү, карлыктуу насип этсин. Рахмат чоң. Анан мен денем программасы ушу сиздер уюштуруп койгон экенсиздер. Рахмат. Сиздер ар бир үйгө мындай кубаныч тартуулайт экенсиздер, күтүлбөгөн сюрприздерди. Көрөм, YouTube'дан көп көрөм. Алыс жерлерге барат экенсиздер. Жол алыс дебестен ушул адамдарга бир жашоодо стимул берели, кубаныч тартуулайлы деп барып зерикпей барып тартат экенсиздер. Мына бүгүн бизге дагы түн бир окум болгонуна карабай убакыт бөлүп, үй бүлөңүздөргө барбай келипсиңер. Рахмат. Ушул передачаңар ийгиликтүү болсун. Адамдардын жакшылыгына шерик боло турган программа экен. Мындан ары дагы көп үй бүлөнү ушинтип кубантып, жакшылыктарга шерик болуп жүрө бериңиздер. Сиздерге дагы ден соолук, ишиңиздер дайым ийгилик болсун, адамдарга чексиз кубаныч тартуулай бериңиздер. Рахмат, рахмат, рахмат. Чоң рахмат, сиздер дагы ушул классташтар менен, аяштарыңыздар менен бактылуу болуңуздар. Ушул учурдан пайдаланып, эми ушул жерде мына урматтуу көрүүчүлөр, азыр кокусунан бизге ушу Гүлмира эже өзү чыгып калды. Гүлмира эже, ассаламу алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы? Биз азыр мына ушул сиз айткан, сиз буйрутма берген үй бүлөнүн кожоюу менен кожойкесинин жанында турабыз. Мына өзүңүз куттуктап сүйлөшүп коюңуз. Гүлө, кандай, жакшысыңбы? Жакшы. Жакшы. Рахмат, жакшы. Өзүңөр иштеп атасыңарбы? Ден соолуктар жакшыбы? Рахмат. Сюрпризиң үчүн аябай күтүлбөгөндөй болду бизге. Аябай жагымдуу болду. Кудайым ден соолугуңар болсун, эсен аман. Рахмат. Рахмат укам. Аябай ыраазы болдук. Чоң рахмат. Эсен болгула ылайым. Жакты, аябай жакты. Рахмат. Сонун белек болду. Ооба. Бүткөн жок элек, мейли, Дайым жакшылыкта жүргүлө. Кудайым колдосун. Рахмат. Метрода экен, ошон үчүн жакшы тартпайыптыр да. Ооба, жакшы тартпайт. Эми биз ушул дагы бир батаны ушул жерде бир энебизге берели. Ошо энебиздин батасын алып туруп, анан кийин программаны жыйынталы. Эне кана өзүңүз бир жалпы ушул жерге келгендерге бир батаңызды берип койсоңуз, Рахмат. Биринчиден силерге чыгармачылык жамаатка ийгилик каалайм. Ишиңер ийгиликтүү болсун. Ушундай ар бир үйдүн эшигин кагып кубаныч тартуулап жүрө бергиле. Анан мына бүгүн келген меймандар кош келипсиңер. Рахмат. Ошо отурган меймандардын баардыгы мына аяш үпкелерим баардыгын юбилейи болгон ушулардын дагы юбилейи менен куттуктайм. Кошконуңар менен кошо баргыла, тынч болгула, ден соолугуңар бекем болсун. Небере, чебере сүйгүлө. Бал пайгам бай биши болгула. Дайым үйүңөрдө жакшылыктар болсун. Мына алдыда жаңы жылдар келе атат. Эски жылда аткарылбай калган тилектер жаңы жылда орундалсын. Ар бириңердин үйүңөрдө жакшылык, кубаныч алып келсин. Дастарканыңар дайым жакшы күндөргө жайсын. Тынч болгула. Кош келипсиңер. Рахмат. Сага дагы рахмат, чыгармачылык ийгилик каалайм. Эсен аман үйүңө жетип ал. Рахмат, чоң рахмат. Ушул менин энем программасын көрүңүздөр. Бул ар бир эле адамга бакыт тартуулайт, кубаныч тартуулайт.
ушул передачанын өмүрү узун болсун, ар бир үйгө ушундай сүйүнүч, кубаныч тартуулап жүрө бергиле. Эң сонун передача экен, көрүңүздөр. Рахмат. Жүзгө чыгыңыздар, Кудай кааласа, болуп майли. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр ушу жарым саат бою сиздерге ошол Турсун агайдын бүгүнкү юбилейлик салтанаттуу иш-чарасын, туулган күнүн сиздерге чагылдырып бердик. Бул юбилейнү эң бактылуу юбилейлерден экендигин сездик жана ошондой эле ушул юбилейнү ушул алдыңкы саптардын катарына турат ушул айылда деп өзүнүн аяштары, жора жолдоштору, классташтары баса белгилешти. Биз болсо ушул Турсун агайдын юбилейсүнө узун өмүр, чын ден соолук, кажыбас кайрат, бактылуу, каарылык каалап бүгүнкү программабызды жыйынтайбыз. Ата-энелерди ушинтип көз тирүүсүндө сөөгүн агартып көңүлүн көтөрүп туруу бул биздин жаштардын, балдардын, келиндердин, неберелердин, чеберлердин милдети деп эсептеймин. Ошон үчүн биздин каналга кат жазыңыздар, катташыңыздар, кабарлашыңыздар. Алда номерлар жазылып турат. Ошондуктан биз ушул номерларды болобуз ар дайым. Сиздер бизге буйрутма бериңиздер, биз ошол буйрутманы аткарабыз. 7 дуан үчүн кызматка даярбыз. Атыжан Мөмүрзак Ажымкулов кийинки энелердин сүйүнүчүнөн жолукканга чейин, кийинки аталардын сүйүнүчүнөн жолукканга чейин эсен туруңуздар.